Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Аликбек Жекшенкулов, мурдагы тышкы иштер министри жана элчи. Канча мамлекетте элчи болдуңуз? 8 мамлекет. 8 мамлекет. Анан уюмдар дагы? 3 уюм. МАГАТЭ, Бириккен Улуттар, МАГАТЭ. ООНдун Венадагы өкүлчүлүгүндө. И ОБСЕ. Венада. 8 мамлекет. Венада отурганда канча мамлекетте? 5 мамлекет. А Москвада отурганда? 3 мамлекет. 8. Ну, 8 мамлекетке элчи болдум деп айткан адамдар аз го. Эми бар. Бар, да? Бар. Ошол эле Отунбаева, Мурат Иманалиев. Дагы бир-экөө бар болуш керек мындай. Кандай азыр тышкы саясат биздики, Кыргызстандыкы, сиздин баамыңыз боюнча көп эмне деп коет? Многосторонний дегенде да? Эми азыр многосторонний, многовекторный деген терминдер деле көп мындай пайдаланбай калды да, эл аралык коомчулукта. Эмне себептен азыр эл аралык абал абдан курчуп кетпедиби? Негизги багыт бул улуттун кызыкчылыгы деген багытта болуп атат да. Чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзсө, ошону колдоп, эли дагы, эл аралык коомчулук дагы ошону түшүнүп, кандай бир жалпы бир позицияга келгенге аракет кылып атышат. Менин оюмча, мына акыркы 3-4 жылда биздин дипломатия активдешип, ошого эл аралык абал дагы өөлгө түштү. Анткени башка мурун бир тараптуу дүйнө болсо, однополярный мир деп айтылып аткан, азыр многополярныйга өтүп баратпайбызбы? Ар кайсы күчтөр эл аралык коомчулук дагы ошого бир багыт алгандай көрүнөт да. Бир батыш менен глобалдык түштүк деген жаңы термин пайда болду. Ушундай бир чоң бир дүйнөдө өзгөрүүлөр болуп атат. Ошого жараша башаламан сыяктуу. Эми бир жертен башаламан, эми мындай да хаостон бир системага келет деген сөз бар эмеспи? Азыр ошо хаос болуп, анан бир системага түшүп келгенде келаткандай көрүнөт да. Анткени мына мурун ошо СССР-дору урагандан кийин АКШ жеке өзү жаңгыс дүйнөнү бийлеп калган. Азыр болсо АКШнын аброю мурункудай эмес. Азыр ошо Кытай өсүп, Россия өсүп, Индия өсүп, жана БРИКС мамлекеттери өсүп, экономикасы күчтөнүү жагынан ошон үчүн ар кандай көп полярдуу дүйнө орногонго багыт алды деп айтсак болот да. Эми жерде албетте бизге окшогон мындай чакан бир кандай бир глобалдуу процесстердин ортосунда турабыз да бизчи. Европа менен Азиянын ортосунда турабыз. Кытай менен Россиянын ортосунда турабыз. Бул өтө бир татаал бир географиялык жактан карасак дагы, и татаал мезгил дагы ошондой болду да. Ошого жараша менин оюмча бүгүн мына 33 жылга жакындап баратабыз. Биздин дипломатия такшалып, бир нукка түшүп калгандай сезилет да, менимче. Эми мен баягы профессионал дипломат катарында эмес, Элимпос катарындагы баарын баамдап, баарын изилдеп турам да. Ошол себептен бүгүнкү күндө батыш менен дагы, чыгыш менен дагы ушул эки чоң мамлекет, ошол эле АКШ менен Европа менен биз ар кандай мамиле түзүп атабызга. Эми улуттун кызыкчылыгына жараша. Улуттун кызыкчылыгы деген бул өтө маанилүү сөз. Муну чечмелеп берсек деле болот. Прагматизмге өттүк деп ойлойм да. Прагматикалык саясат болуп атат. Мурда жанагыдай эл аралык уюмдар көп мааниге ээ болчу. Азыр Бириккен Улуттар деле мындай эч нерсеге жарабаган сыяктуу болуп баратат. Эч ким укпайт алардын сөзүн. Жок, эми мындай да бул тышкы саясатка тиешелүү эмес, жалпы дүйнөдөгү адамдын сезими, моралдык бир абал, карама каршылык күчөп, мындай
кандай бир кыйын абалда бүгүн кайсы жерге кайсы мамлекеттин өкүлү менен сүйлөшсөң деле ушул бир сезимге пайда болдум. Батышта болобу, чыгышта болобу, аларда ушу өтө кооптонуу бар да. Эртең кандай күн келет, тынчтылык болобу, экономикабыз кандай болот, деги эле өнүгүү болобу, адамзат каяка баратат деген, экология каяка баратат, мына баарыбыз көрүп атабыз. Кышы дагы өтө суук болуп, жайы дагы өтө ысык болуп, ушундай бир карама каршылык, тирешүү, энергетикалык деңгээлде дагы тирешүү күчөгөн сайын биздин кыргыз элибиз ошого жараша дагы өзүбүздүн кыялыбызды, өзүнүн коомдук абалды ошондой карап атпайбызбы? Эл аралык саясатта болсо прагматизм деген мындай өттү да азырчы. Мен кээде сурап калышат менден прагматизм деген эмне депчи. Прагматизм деген бул негизи тышкы саясатты өткөзүп атканда улуттун кызыкчылыгына таянып, улуттун кызыкчылыгын эл аралык мамиледе мындай таасирдүү бир күчкө айланып, ошол мамлекетке пайдап келген кадамдарга барыш керек да, элге пайдап келген кадамдарды. Мисалы, мен айтып коеюн, прагматизм деген эмне? Бул бир эле биз тараптан биз каалайбыз, мисалы, Япония менен кызматташканга туурабы? Японияга каршы деле сүйлөгөн бирөөлөрдүн уга элекмин мен. 2000-жылдарда Японияга визасы жок киргизгенбиз. Бирок япондор көп келбейт тилекке каршы. Бар азыр. Бирок мурункудай баягы келип туристтер келеби Япониядан деген үмүт чоң болчу ошол кездечи. Эмне себептен? Анткени 98-жылы баягы Баткен окуясында эсиңердеби? 2 журналистти ошо террористтер барымтага алып, анан эптеп бошотуп, анан ошондон кийин эсине калыптыр да. Булар баягы байыркы эл, байыркы мамлекет, эң байыркы элдердин бири болуп эсептелет Япония эли, билесиңер да. Алардын эсинде калыптыр. Ошол бир образ калганда кооптуу Кыргызстанга барыш дегенчи. Азыр бара-бара мына президент барып келбедиби? Былтырчы. Ошондон кийин кичине кайра жибий баштады, япондор келе баштады. То есть биздин каалообуз Япония менен кызматташ, алар каалабай калганда ошол мезгилдечи. Ошол себептен муну биздин улуттун кызыкчылыгыбыз Японияда экономикасы күчтүү, технология күчтүү, билим системасы күчтүү, деги эле күчтүү мамлекет, ошолордон көп таалим алып, тарбия алып, ошолордон көп бир иш кылсак болот деген ниетте болгонбуз да 2000-жылдарда. Бирок алар келген жок. Себеби жанагы коопсуздук болду да. Ошол себептен азыр болсо прагматизм. Эки мамлекет, биз кайсы мамлекеттин менен мамиле түзөрдө, биздин кызыкчылык ошол мамлекетте кандай? Алардын кызыкчылыгы бизде кандай депчи. Мисалы, батыш мамлекеттерди айтып коеюн. Мына 33 жыл болду. Көбүнчөсү бир энергетика, мына бизде айыл чарба же башка эмелерге инвестиция салындыбы батыш мамлекеттерде? Тилекке каршы жок. Ну, эми баягы аутса салынды, бирок аутса баягы жумшак күч дегендей маанисинде салды да, өзүнүн саясатын өткөзүш үчүн да. Же болсо мына Россияны кээ кээде биздин эл ар кандай көрөт. Менин оюмча бүгүнкү күндө Россия бизге чоң таяныч, чоң күч болуп атат. Мына бензинди арзан берип атат. Тиги нанды да арзан берип атат. Коопсуздук жагынан тиги жардам берип атат, бардык жагынан колдоп атат. Эмне себептен? Анткени биз аларга кызыктарбыз, алар дагы бизге кызыктар. Эмне үчүн кызыктар деп атат? Ооба, эки тараптуу. Эмне үчүн деп атса, анткени биз аларга жакынбыз. Эгерде бизде жанагындай терроризм, экстремизм катуу күчөп кетсе, бизден качкындар ошол жака барышы мүмкүн. Бияктан дагы террористтер ошол жака барышы мүмкүн. Ошол себептен Борбордук Азияда стабилдүүлүктү кармап туруш керек, стабилдүүлүктүгө жардам бериш керек деген саясат өткөзөт да. Эң негизги максаты булардынча. Же болсо мында ойлоп көрсөң, кээ бирлер баягы
эметет эмеспи, тиги маалымат жетпеген кишилер ойлойт да эмне кечке бир белгилүү журналист көрдүм, интервью берип атыптыр, эми качан ошо көз каранды боло беребиз Россияга деп. Тилекке каршы бизде ошондой мындай картаны ачып алып карасаңар, биздин каякка бүгүнкү күндө жолдорубуз бар, темир жолубуз, автомобильный жолдор, башка каяктан, кайсы мамлекеттен биздин кызыкчылыктар көп болот. Каяктан тиги товар алабыз, каяктан un алабыз, каяктан бензин алабыз. Же болбосо Кытайдын мына чегарасын. Алар дагы эмне себептен бизге жардам берип атат? Алардын негизги кызыгы коопсуздук. Борбордук Азияда стабилдүүлүк болсун. Борбордук Азияда өнүгүү болсун деген максатта. Анткени карасаңар, тиякта дагы жер көп. Кытайда деле толтура жер, билесиңер да, картаны карасаңар. Россияда да баягы Путин жакшы айтты го, башка мамлекеттерде эмне кылабыз биз өзүбүзгө баягы башыбызга ошо Прибалтика боюнча айтпадыбы? Тиги ошондой эле бир себеп Борбордук Азияны албетте кызыктар, бирок ошол эле кезде биздин элибиз дагы 33 жылдан бери элибиз өзгөрүлдү. Өзгөчө жаштар, билесиңер да. Башка ой жүгүртүүсү, башка көз карашы башка да. Мына абдан кызык нерсе болуп атат да, жанагы батыштын жанагы парламентаризм же адам укуктары боюнча көп пайдалуу нерселер келип атат. Бирок жана сиз айтып кеткендей, инвестиция чын эле жок. Граждандык коомго бар, бейөкмөт уюмдарга, ушундай нерселерге, долбоорлорго, а бирок өндүрүшкө инвестиция чын эле жок. Кумтөрдөн башка. Кумтөр өзүнчө маселе. Чоң афера да кумтөр эле. Биздин элибизден канча деген миллиард деген жакшы азыр мамлекет улупташтырып чоң пайда, мына былтыр эле 300 миллиондон ашык доллардан ашык пайда көрүп турбуз. Бул жакшы да. А мурун болсо канча бир 20 жылда бир жерден маалымат окудум, 150 миллион пайда көрүп турбуз. Ушундай. Баары биригип. Бул жерде 1 жылда 300. Бул чоң өзгөрүүдө чоң пайда. Мына жакында Блинкен мамлекеттик катчыга кат жазылбадыбы? Ушуну кандай баалайсыз? Эми мен ойлойм, Блинкен ушу Борбордук Азияга дегеле ушу Кыргызстанга киришпей эле койсо туура болмок да. Мен дипломат катарында. Анткени бүгүн Американын өтө бир татаал маселелери көп дүйнө жүзүндө. Биз дүйнө жүзүк саясатта чоң роль ойнобойбуз, ачык айткандачы. Биздин регион Кудайга шүгүр стабилдүүлүк, Борбордук Азия мамлекеттери торолуп, өзүнчө бир эгемендүү мамлекет болуп, кандай бир багыт алышты да. Аларга жагабызбы, жакпайбызбы? Бул башка сөз. Биз өзүбүздүн, жанагы айтып кетпедимби, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзүп атабыз, туурабы? Азыр ички саясат болобу, тышкы саясат болобу? Анан жанагы мыйзамды мындай туура эмес кабыл алдыңар деп, менин оюмча ага деле ар кандай маалымат. Эми 10 000 километр Кыргызстандан Америкага бир маалымат башкача жеттиби? Же маалымат жетсе дагы, билесиңер, эме деп коет, аны чечмелегенде, бурмалаганда кандай болду депчи. Ошол себептен президенттин жообу туура эле багытта болду, убагында болду. Анткени кээ бирлер айтып атат, эми баягы мен уктум ушундай пикирлерди, эми жооп берсе, бул мындай туура жооп берди, туура эмес жооп берди. Туура жооп берди. Бул биринчи. Экинчи жагынан баягы кылтаттык менен жооп берди. Жанагы Блинкенге кайра бияка келсеңиз көрөңүз деген таризинде да, силерге маалымат жакшы жетпей атат, силер көп нерсени билбейсиңер. Келгиле, жергиликтүү эл менен баарлашкыла, бияктан көрөсүңөр деген мындай кылдаттык менен айтты да. Бул менин оюмча ошол эле кезде Кыргызстан сүйлөшүүгө даяр деген таризинде болду да. Эгерде баягы силердики туура эмес деп эле жооп берип койсо, анда башкача болмок. Бул жерде менин оюмча алар деле сезет. Мына өзүңөр билесиңер, мен 4 жыл ОБСЕ ООНдун өкүлчүлүгүндө
МАГАТАда иштеп жүрдүм. Эгерде кайсы бир мамлекет чоңбу, кичинекейби, байбы, кедейби өзүнүн улуттун кызыкчылыгын саясатты өткөзсө, бир факт менен, аргумент менен ар дайым сыйлашат алар. Бул жерде мен ойлойм, алар деле сезип калды го депчи. Россиянын таасири болгон жокпу? Жанагыдай катуу кат жазганга. Жок, мен ойлойм, бул жерде кээде мындай да бөйрөктөн сыйрак чыгарбаш керек да. Башында мисалы президент Садыр Жапаров бир кандай бир күчтөрдүн таасири болушу мүмкүн деп айтсак болмок, туурабы? Анткени тажрыйбасы жок болсо. Эми 3 жылдан ашык өттү. Бүт дүйнөлүк лидерлер менен сүйлөштү, тажрыйба алды. Анын мындай эмеси бар экен да, тез кабыл алат. Өзүнчө бир тиги жакшы нерселерди. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде өзүнүн баягы жеке пикирин дипломаттар менен деле кеңешкендир. Негизинен туура болду бул жоопчу. Америка Кошмо Штаттары жана жалпы эле Европадан сын айтылып атат, жанагы бейөкмөт уюмдар тууралуу, эл аралык уюмдардан, Евросоюздан келип атат. Анан АКШ менен мына мамилелер 15-жылы Атамбаевдин учурунда баягы 93-жылы кабыл алынган базовый деп коет, жанагы келишим, аны жокко чыгарды. Кийин келип жаңы түзөлдү десе, 2 жолу Атамбаев барбай койду эмеге, Вашингтонго. ООНдун Бириккен Улуттардын сессиясына барганда ошол жерден сүйлөшөлү деп. Эми жанагыдай болуп атат, бейөкмөт уюмдар жана сөз эркиндиги боюнча. Мындан ары такыр эле бузулуп кетпейби мамиле? Мен ойлойм, андай эгерде алардын таасири мындайда, бул дипломатияда кыр көрсөтмөй деген бар да, билесиңер. Акырын мындай да. Ооба, кыр көрсөтүп атышат азырчы. Ошол кыр көрсөткөндө биз өзүбүздүн мамлекеттин улуттун кызыкчылыгына жараша жооп берип койсок, алар дагы кой деп калышат да. Алар деле бүгүнкү күндө Кыргызстан менен мамилелешүүскү келбейт. Анткени жана аутса бар бул жерде, башка региондо элчилик бар, өзүнүн кызыкчылыгы бар да. Жолсо биз мамлекет аларды кысып койсо деле болот, кичинекей бул жердечи. Бирок алар да кысса болот. Андайга барбайт да. Эми кичинекей мамлекет менен алар тирешкенге мындай эмеси барбайт да. Тиги алар чоң нерселерде тирешет. Америка чоң мамлекеттер. Мындай майда эмелер боюнча анчалык барбайт да. Анан бул жерде ачык айтканда мен ойлойм, адам укугу боюнча Американын батыштын бүгүн тиги айтыш моралдык укугу жок болуп калды. Өзгөчө мен эмне себептен катуу айтып атам? Бул жанагы русофобия киргенден кийин ошол эле Достоевский, Пушкин, же болбосо опера, балет бир эмелерди, дүйнөлүк Чайковский эмелердин произведенияларын чыгарбай, билесиңер да, анда. Ушундай эметип атканда мен ойлоп калдым. Мен 4 жыл ошо ОБСЕде отурдум да. Аякта 55 мамлекет болчу ошо кезде. Анан алардын психологиясын жакшы билем да. Булар айткандан кийин, ошондой нерсе жазагандан кийин, эгерде ошол жакта орус болобу, башка улут болобу, мындай тең баягы адам укугу деген улутуна карабаш керек да, туурабы? Адам укугу деген баягы өзүнүн тиги мамлекет болобу, бир мамлекет болобу, башка аны карабаш керек. Баарына бирдей жазыш керек. Негизги декларация адам укугу ошондой жазылган да дүйнө жүзүндө. А бул жерде мен мисалы таң калдым ушугачы. Кандай ушул кадамдарга барды депчи. Согушка чейин болду? Согушка чейин эле башталган да булчу. А согуштан кийин деле эми мындай да, согуш башталса жөнөкөй бир орустун жараны күнөөлүүбү? Күнөөлүү эмес да. Ошолор шайлап атат да. Эми шайлаганда бул жерде мындай да, балким ал ошо 10-15% тиги добуш бербегенге киргендир балким. Шайласа деле эми мисалы тиги башка мамлекеттерге анчалык кысым көрсөткөн жокко, мисалы Россияга көрсөткөндөй, туурабы? Бирок согуш деген согуш. 21-кылымда мисалы
Кубаны айтайынчы, Куба. Билесиңер да, Фидель Кастронун убагында алар ошо Фидель Кастрону 500 же 600 жолу покушение жасаган. Өлтүрүлбөй калууна эми тиги изоляция кылды. Блокада болгон. Блокада болду. Толук. СССР доору болбосо алар өтө кыйын абалга түшүп калмак. СССР жардам берип атты да. Эми ошол жерде Кенедей мамлекет менен өзүнүн саясатын өткөзүшүн эле ушундай элдин тандоосу болду Фидель Кастро, билесиңер да. Мына ошол салыштырып көрсөңөр, элдин тандоосу болду. А бул жерде Россиядагы Путинди элдин тандоосу болду. Ошол элдин пикирин сыйлаш керек да. Жакшы көрөсүңбү, жаман көрөсүңбү? Менин оюмча бул жерде баягы текеберлик менен бир кандай бир басымдуулук менен кадамдар жасап, АКШ бүгүнкү күндө өзүнүн аброюн кетирип алды да. Же болбосо айтып атпаймынбы, эч ким алар менен мындай тирешүү, таймашуу деген максатында жок болчу да. Мурунчу мына 90-жылдардан кийин эмеге ошол эле Ливияга, ошол эле Иракка кол салганга чейинчи. Анан мына азыр карап атасыңар, жана глобалдуу түндүк деген чыкпадыбы? Бүт ошого каршы чыгып атат Американын саясатына. Эмне себептен? Муну эл каршы чыгып атат. Мамлекет каршы чыгып атат, лидерлер каршы чыгып атат. Жанагындай бир алардын текеберлигинен, алардын өзүнүн саясатын таңуулаган үчүн тиги каршы чыгып атат да. Жакында мына Садыр Жапаров президент Казань шаарына барып келди. Кандай деп баалайсыз ушундай эмелерди согуш учурунда? Мен мындай да, эми башка мамлекетте согуш болуп атса, биздин турмуш токтоп калмак беле. Мен ойлойм, барганы туура болду. Мына көрдүңөр, ошо Борбордукка жана лидерлер көбүнчөсү барыптыр. Казакстандын президенти, Сербияныкы да келген, Өзбекстандын, Тажикстандын президенти, анын үстүнө бул баягы эгерде бир кандай бир карама-каршылык күчөтүп турган мероприятие болсо бир жөн. А бул жерде ошо келечекти, игры будущего деген, келечектин оюндары деген жаштарга үлгү көрсөтүп, жол көрсөтүп, Россиянын лидерлери ошолорго бир шарттар түзүп атат. Биздин президент барып, сүйлөп, колдоп бергени жакшы болду менин оюмча. Бул биздин жаштарга дагы үлгү. Жаңы технология, жаңы бир ыкмаларды үйрөнүп, бүт дүйнө жүзүндөгү, анын үстүнө Сербиянын эмес, белки жаштардын канча айтты го, 70-тен ашык мамлекет. 100-дөн ашык экен. 100-дөн ашык. 100-дөн ашык мамлекеттин жаштары келди. Бул дагы көрсөткүч да. Анан баягы Американын өзүнөн келди. Американын өзүнөн да келди. Ошону айтам да, бул эмнени көрсөтүп атат? Бул дүйнө жүзүндөгү келечекти көрсөтүп атат менин оюмча. Могул поколение, карама-каршылык күчөткөн поколение кетсе, жаштар түшүнсө, келечек дүйнө жүзүндөгү саясат, эл аралык саясаттагы оңолот деген. Анткени чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, мына карама-каршылык күчөсө бардык мамлекеттер кыйналат экен да. Мына эч ким ойлогон эмес. Мисалы, Россия менен Украина, Россия спецоперация өткөзсө, дүйнөлүк экономикага таасир берет деп турабы башында? Кайра ойлогон бул Россияны чөйрөтөбүз. Андай болгон жок. Тетиги Африка, Южный Америкага чейин сезилди да, турабы? Дүйнө чырмалышкан да экономикачы. Маданият бардык чырмалышып, бардык мындай бир бири-бирине көз каранды. Көз каранды да, ошол себептен бул жерден баягы бир мамлекет эле үстүндө туруп алып, баарына бир өзүнүн саясатын таңуулаган уже элге жакпай калды. Дүйнөлүк элге деп ойлойм да менчи. Мына ошол эле Европа, ошол эле Америкада деле угуп атасыңар да жаңылыктарды. Россиянын телеканалында эмес, ошол BBC, CNN, Fox News'та кандай пикирлер айтылып атат. Бул дагы көрсөткүч да. Азыр мен ойлойм, жанагы сиз айтканы тышкы саясат биз ошого жараша мындай абдан прагматизм биринчиден, анан мобилдүү деп коелукпу, тез арада, тез кыймылдап, тез жооп берип, тез реакция кылып ушундай эме кылыш керек да. Убактыбыз биздики бир 4 мүнөттөй калыптыр, 3,5-4 мүнөттөй.
эң негизги нерселер кандай болуш керек деп ойлойсуз тышкы саясатта азыр Кыргызстан үчүн? Эми Кыргызстан үчүн эң негизги бүгүнкү багыт деле ошондой болуп атат менин оюмча. Россия менен Кытай менен мамилени бекемдеш керек. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен бекемдеш керек. Мен мисалы бүгүнкү күндө ошо Өзбекстан болгон чегарасын улам 15-20 километрден чечилип атпайбы? Мен мага абдан Тажикстан менен Тажикстан менен кечип Өзбекстан чечилген. Чечилип атпайбы? Мен ойлойм бул абдан жакшы мындай Кыргызстандын стабилдүүлүк орногонго келечеге жакшы кадамдар жасалып атат. Ошол биринчи вице-премьер ГКН төрагасы Ташеев абдан жакшы аракеттер жасап атат. Мен мындай нерселерди колдош керек деп ойлойм да. Анан кээде бир кичинекей бир жердин баягы жергиликтүү элдин кызыкчылыгын карабай, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы. Биз негизги мамлекеттин коопсуздугун бекемдеш үчүн ушул кадамдар ташталып атат деп ойлойм да. Ошон үчүн ушуну мындай аягына чыгарса, да, эмете бериш керек, колдош керек да. Башка багыттарды эми албетте араб дүйнөсү бүгүн активдештирип атат. Мына жакында дагы чоң мероприятие болуп, президент барып келди. Активдүү катыша бериш керек да. Ошондон бир нерсе бар бул жерде. Ушу президент сыртка чыккандан кийин биздин өкмөт ошо иш-чараларды ошого жараша күчөтүш керек да. Баягы жөн эле кур сөзүн менен калбай, ишке ашып, эл дагы көрсүн да, эл дагы сезсин ошо барып аткан тышкы саясат активдештирип аткан пайдаларын. Жөн ошо барып келген менен эле бүтүп калбай, ишке ашырыш керек деген. Ишке ашырып. Негизги менин билишимче мына жакынкы арада ушу күзүндө жаңы тышкы саясаттын концепциясы кабыл алынат. Дипломаттар даярдап атат бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, алар дагы ушу жаңы багыттарды аныктап, жаңы кадамдарга барып, элибизге, мамлекетибизге улуттун көзөкчөлүгүнө саясат өткөзсөк жакшы болот. Рахмат сизге, биздин убактыбыз да аяктап калды. Бизде конокто Аликбек Жекшенкулов болду, мурдагы тышкы иштер министри жана 8 мамлекеттеги элчи. Рахмат. Рахмат сизге. Саламатыңыздар.